Ушул сыяктуу сыфаты бар болгон адам үйдү дагы, мекемени дагы кыйроосуз, зыянсыз башкара алат. Башкаларга берешен өз үйүнө үнөмдүү болот, бирок сараң эмес. Чынчылдык менен аманатчылдык ошол жердин негизи бар болсо, бул кыяматка чейин өнүгүп эле өсөт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадистерин окуп бири-бирибизге сабак кылып амал кылуу ниетинде. Бүгүнкү хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна-сидqa tamaniyatun wa innal-kizba ribatun. Акыйкатта чын сүйлөө адамдын жүрөгүнө тынчтык алып келет. Ал эми калп айтуу жүрөккө кыжалатчылык калтырат. İslam dininin negizi çınçıldık menен amanatçıldık. Dinsizliktin negizi kalp aytуу menен kıyanat. Kaysyl jerde al bir üy bile bolsun, dostluk bolsun, bir işkana bolsun, mekeme bolsun, okuu jay bolsun. Çınçıldık menен amanatçıldık oşol jerdin negizi bar bolso, bul kıyamatga çeyin önügüp ele ösöt. Ayalı köyüsünde çındı aytat, köyüsü ayalına çındı aytat. Ayalı köyüsünde amanatçıl, köyü ayalına amanatçıl. Dost dostko çınын aytat. Dost dostun kemçiliklerin jaşırıp amanatların saktaydı. Mekemede, işkanada ar biri birine çınын aytat. Jasadım bu jumuştu, jasadım je jasabadım, çınçıldı. Anan amanatçıldık menen jumuşun jasayt. 8 saat 8 saat. 10 saat 10 saat. Kaçıp ketmey jok. Çınçıldık menen amanatçıldık bul iyigiliktin özögü. Al emi Allah saktasın. Kalp aytуу menen kıyanat kıyroodun baştalışı da bulçu. Karаңыз, dinsizlik kalp menen baştalat. Kuday jok деген menen baştalat. Kalp da bul. Hakikat çındık menen baştalat. La ilahe illallah. Bir Allah'tan başka kuday jok degenden baştalat. Adam, alsız adam kalp aytadi. Күчтүү adam hiç kaçan kalp aytadi. Kalp aytуу adamda alsızlıkka alып bara berет, kıjalatçılıkka alып bara berет. Sebebi kalp aytуу bir jolu jasay turgan günөө emes da. Kalp aytуу ушундай günөө bir jolu kalp aytkandan kийин эми аны жашырыш үчүн андан кийин kalp aytып эле жүрө бериш керек болот да. Себеп чын айтса биринчиси ачылып калат да. Ошондуктан чынчылдыкты эми бул адам чынчыл болуу үчүн не кылат? Биринчи ниет кылат. Болду, мен бүгүндөн баштап калп айтпайм. Ал мектепте болсун, кайсы жерде болсун, кичине калп чоң да калп. Мен калп айтпаймын деп ниет кылат, бел байлайт. Анан Аллахтан сурайт: "Ya Allah, мени калп айттырбагының" деп. Ушундай бир учурларга, ушундай бир абалдарга салбагының, мен калп айтканга айласыз боло турган абалдардан мени сактагының. Чын айтканга күч кубат берди. Birincisi niyet, ikincisi dua, üçüncüsü hareket. Saatli karap 1 saat. Bir jolda kalp aytpay jaşayt. Anan bir kalp ayıp bolup kalат. Kayra niyet kılat. Emkisinde 1,5 saat. Oşontip özünü közömölдөп jatıp çınçıldıkka kelet. Adam balası çınçıl bolup Allah'ın aslında çınçıllardan dep жазылат. Çın aytkan adamda Allah bir sür beret, sürdүү bolot. Çın aytkan adam berekelүү bolot. Çın aytkan adam batır bolot. Hiç kaçan kalp aytpayt. Çın süylödü. Makul atası kişine uruşup koysa uruşup koydu. Bırak büttü mesele. Jürök tınç. Kalp aytты, atası ün çıkkan jok. Bırak ömü jürögünde korkunuşta bilip alsam ne olat dep. Bilip alsam ne olat. Mugalimge kalp aytты. Nege sabak jattagan joksun? Geçe uyga konok geldiler. Kalp ele aytып koydu. Makul erteң jatta dedi. Бирок жүрөгүндө кыжаалатчылык. Апамды көрүп калып, апамдан сураса, кече үйгө конок келди беле десе, апам жок десе, анан не болот деген кыжаалатчылык. Мына ушул кыжаалатчылык эмне кереги бар? Чын эле айтса, неге сабак жаттабадың? Кече телевизор көрүп сабак жаттабадым. Андай кылбай экинчи, телевизордун зыяны бар, сабак жатта деп кичине урушуп коет мугалим, болду. Бирок жүрөк тынч болот да. Чынды айтканда, ар бир жерде эгер кааласак ийгиликти, анда чынчылдык менен балдарыбызды дагы
кол астыбыздагылар дагы чын айтканга шарт түзүп беришибиз керек. Ал кандайча? Балдарыңызга өтө каттуу, строгий мамиле жасасаңыз эч качан чынчыл болбойт. Кайсыл ата баласына строгий болсо, бул бала чынчыл болбойт. Бул бала калпайтып сиздин зулумуңуздан сактана берет. Ата балдарына бекем болуш керек, каттуу эмес. Hazret Umar radıyallahu anhu ömrünün akırkı kezinde aytты, menden keyin musulmandardı kim namaz okutup, musulmandarga kim jol көрсөтүп жашайт экен дегенде паланча десе, паланча өтө эле жоош, паланча десе ал өтө эле каттуу. Сизге деги кандай адам керек дегенде айтты, 4 сыфаттуу адам болуш керек dedi. 4 өзгөчөлүгү бар болсо, bir үй бүлөнү дагы, bir мекемени дагы сонун жүргүзө алат. Биринчиси адам бекем болсун, каттуу болбосун. Экинчиси жумшак болсун, алсыз болбосун. Үчүнчүсү берешем болсун, ысырапкел болбосун. Төртүнчүсү үнөмдүү болсун, сараң болбосун. Бекем болсун, каттуу болбосун деген эмне дегени? Ата үйдө балдарына окусун, окуйт балдар. Бул талап кылып балдарынан сабак окутат. Bir туура эмес жерге бастырбайт. Бирок ошону сөгүп, сагып сабап эмес. Ошону эмне кылат? Балам, ушуну окусаң өзүңө пайда болот. Отур, окуй кал. Отур. Бекемдүүлүк дегени bir ишти жасабай калтырбайт. Жасатат сөзсүз, бирок ошону жылуу сөз менен көндүрүп, алдап эмес, көндүрүп, түшүндүрүп, бирок жасатат. Мектеп сабагын жасатат. Үй жумушуму баласына жасатат. Бирок таяк менен эмес, сөгүп эмес. Ошону бекемдүүлүк дейт. Тапшырма аткарылыш керек, бирок эч ким капа болбош керек. Бекемдүүлүк деген ушул. Каттуу кайсыл? Каттуу баласын сабак жаттабайсыңбы, сага чай жок. Сабак даярдабайсыңбы, же мону жумушту аткарбайсыңбы, болду, ойнобойсуң. Бул каттуулук. Бул бала жасайт, бирок жүрөгүнөн жасабайт, үйрөнөйүн деп жасабайт. Жек көрүп жасайт атасынчы. Чогуу бирге жасайт, бирок жасатат. Анан жумшак. Жумшак дегени сылык сөз сүйлөйт. Балдарын айтканын велосипед алып берет, бирок ушунчалык деңгээлде эмес, балдары сурабай эле көчөгө чыгып кете турганчалык деңгээлде эмес. Жумшак, бирок алсыз эмес. Берешен, Аллах канча байлык берген болсо, ошого жараша үй бүлөсүн, тамак ашын, кийим кечесин карап берет. Бирок ысырапкер эмес да, аванс алып туруп иштетпейт. Кымбат нерселерди алып акчасын түгөтүп салбайт. Үнөмдөп, мен айлыгым ушунчабы, демек мен тамак ашка ушунча кетиришим керек, балдарым кийим кечеси ушунча кетиришим керек деп үнөмдөйт. Каржылайт. Бирок ысырап кылбайт, үнөмдөйт, бирок сараң болбойт. Болду. Мурдагы жылы бут кийимиң ошол болот сага. 5 жыл мурдагы сумканы көтөрүп бара бересиң. Анчалык деңгээлде сараң дагы эмес, бирок ай сайын жаңы кийим алып бере турган деңгээлде ысырапкер дагы эмес. Ушул сыяктуу сыфаты бар болгон адам үйдү дагы, мекемени дагы кыйроосуз, зыянсыз башкара алат. Ошого талаптуу болуш керек, каттуу болбош керек дегенде сахабалар издеп Hazret Osman radıyallahu anhu'nu табат. Osman radıyallahu anhu өтө бекем, каттуу эмес бирок. Жумшак болот, алсыз эмес. Берешем болот, чексиз ысырапкер эмес. Үнөмдүү болот өз үйүнө. Башкаларга берешен, өз үйүнө үнөмдүү болот, бирок сараң эмес. Ошондуктан чынчылдыкка балдарыбызды алып келүү үчүн балдарыбызга каттуулук кылбашыбыз керек. Начальник кол астындагыларга өтө каттуу болсо, кол астындагы сөз калпайтат. Неге? Сиз же сөгөс элдин арасында, же сабайсыз, же иштен айдайсыз да. Бекем болсоңуз, каттуу эмес, бекем болсоңуз анда чынчыл болот. Ошондой эле аялына адам бекем болуш керек. Каттуулук бул малдарга эле керек, адамдарга каттуулук эмес, бекемдүүлүк. Бекем жанакындай бир тапшырма аткарылыш керек. Кантип жолун табыңыз да. Сөкпөй, сакпай, сабабай аткартыңыз. Өзүңүз чогуу аткарасызбы? Кандай кыласыз? Ошол тапшырма аткарылыш керек, бирок сөгүнбөстөн, ушунун атын сабабастан, ушунун атын бекемдүүлүк деп айтат.
Ошондуктан чынчылдык бул ар бир жерди кооздойт. Allah өзү чынчыл, Аллахтын пайгамбары чынчыл, сахабалар чынчыл, чыныгы момундар чынчыл. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай жөлөнүп жаткан эле бирөө келип сурады, мусулман адам уурулук кылып коюшу мүмкүнбү дегенде, эми өтө катуу муктаж болуп, айласын таппай, шайтан азгырса уурулукка кетип калышы ыктымал dedi. Башка бирөө келип сурады, мусулман адам зына кылып коюшу мүмкүнбү дегенде, мусулман напсисине алдырып, шайтанга алданып мүмкүн. Үчүнчү адам келип сурады, мусулман калп айтуусу мүмкүнбү дегенде, ордунан тура калып айтты, мусулман калп айтуусу мүмкүн эмес dedi. Ошон үчүн калп айтуу бул көп күнөөлөргө себеп болот, адамдын өзүнүн ырыскысынын кыйын болуусуна себеп болот, өмүрү кыска болот, жүзүнөн нур кетет калп айткан адамдын. Чынчыл адам тескерисинче. Инналлаха таала жамилун юхиббул жамала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Аллах таала өзү кооз зат, кооз нерселерди жакшы көрөт. Бир нерсе тандаганда, үй салганда, кийим алганда же башка бир нерселерде кооз, чырайлуу, жакшы, жарашыктуу нерсени алган бул жакшы да. Эптеп эле эмес. Балдарыңызга кийим алатасыз мисалы, үй салып жатасыз мисалы. Кайсыл нерсени жасасаңыз, өтө кооз жасаңыз, себеби Аллах кооздукту жакшы көрөт. Ааламда Аллах кооз жараткан. Көркөм жараткан. Ошого эптемей эле эмес, балким сонун жакшы кооз кылып жасоого аракет кылуу бул Аллахка жаккан нерселердин бири. Иннар ризка ла ятлубул абда кама ятлубуху ажалуху. Адам баласынын артынан ырыскысы ушундай издеп жүрөт, кандай эле адамдын өлүмү адамды издеп жүргөн. Экөө тең жүрөт. Бирок ырыскы бир аз алдыныраак жүрөт да. Өлүм анын артынан жүрөт. Ырыскысы түгөнгөндө анан өлүм келет. Адам ырыскыны издебейт өзү негизинде, ырыскы адамды издеп жүрөт. Мусулман болгону ошол ырыскыны адал же арам жол менен табат. Эгер ырыскы бизди издеп жүрсө, анда биз үйдө отуруп алып эле күтпөйбүзбү? Келсин ошол ырыскы дей турган болсоңуз, жок. Ал ырыскы эгер сиз үйдө отуруп алсаңыз, келе турган болсо, арам жол менен келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан арам жол менен келип калбасын үчүн биз үйдөн чыгып, адал кесип жасап туруп ошону үйгө алып келебиз. Ким канча иштеп, канча үйгө азык овкат алып келсе, ушуну мага Аллах берди деп ишениш керек. Адал кесип кылгандыгы үчүн сооп табат, Аллах берген рызкыны адал үйгө алып келди. Аллах кечирсин, эгер уурулук кылып же бирөөдүн акысын жеп алып келген болсо, ал деле рызкы, бирок арам рызкы. Сыноо ошол жерде. Рызкыны Аллах берет. Сыноо эмнеде? Кандай алып жейт бул адам? Адал жол мененби же арам жол менен? Арам жол өзү аз эле. Адал жол өтө көп. Кесиптердин баары мисалы, дыйканчылык болсун, устачылык болсун, содагерчилик болсун, мугалимдик болсун, доктурлук болсун, милициялык болсун, башка мекеме кызматы болсун, мамлекет кызматы, бардыгында адам туура так иштесе, ошол жерден алган айлыгынан аны алып үйгө алып келди, демек Аллах берген рызкыны адал жол менен алып келди, бул адам жасаганына соо болот. Ал эми Аллах сактасын, барып бирөөдүн акысын кичине калп айтып, соода кылып, туура эмес жол менен таптыбы, баары бир рызкыны Аллах берет. Болгону бул адам шектүү же арам жол менен үйгө алып келип алды.